канчалаган алсыз хадистер бар. Анан дагы ушул жерде айтып кое турган нерсе, кээ бир адамдар ушу алсыз хадистердин алыс экенин билет, бирок атайын тарата беришет, амал кылса болот деп. Бул эмнеден чыккан? Бул ушу алымдардын, хадис алымдарынын ичинде мындай бир маселе бар. Даиф болгон алсыз хадистерге амал кылса болобу, болбойбу деген маселе бар да. Анан ошо көпчүлүк алымдар фазаил амал деп коет. Ошо жакшы амалдарга үндөгөн бөлүмдө ушундай темада алсыз хадистерге амал кылса болот деген алымдар ушундай ойду айтышат да. Мына ошону туура эмес түшүнүп алышып, бул деген фазаил амалда келип атат. Ушул хадистер ошондуктан амал кылса боло берет деп ылгабай эле ошондой даиф алсыз хадистерди тарата берет. Алымдардын айткан максаты башка максатта айтышкан да. Аны билип алыш керек. Биринчиден алымдар не деп айтышкан? Ошо фазаил амалда келген хадистерге амал кылыш үчүн анын өзүнүн шарттары бар деген. Биринчи шарты ошол хадисти эч качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атынан айтпаш керек, пайгамбарыбызга таандык кылбаш керек, пайгамбар айтты дебеш керек. Ушундай хадис келет экен, ушундай деп айтылат экен деп аны айтыш керек да. Анткени ал анык эмес, даиф хадис. Экинчиден ошол хадистин даражасы өтө алсыз болбош керек. Анткени хадис илиминде хадистердин даражасы бар да. Мисалы даифтин эле бир топ даражалары бар. Өтө алсыз болгон бар, орточо алсыз болгон болсо, алсыздыгы бир аз болгон хадистер бар. Ошо алымдар эмменде баса белгилеп айтып кетишкен. Ошол хадистердин алсыздыгы өтө алсыз болбош керек деп. Бул экинчи шарт. Үчүнчү шарты бул эң негизгиси, ошол алсыз болгон хадистер шариатта кандайдыр бир өкүмдү, жаңы өкүмдү, мустахаб өкүмдү алып келбеш керек. Ошону жакшы түшүнүш керек да. Мисалы бир даиф хадис келип, шариаттагы бир мустахаб өкүмдү, жаңы өкүмдү алып келип, мына могул ишти кылсаңар сооптуу болот деп билдирбеген хадис болуш керек да. Эгерде ошондой бир жаңы мустахаб өкүмдү алып келген хадис болсо, амал кылынбайт. Ал ошол амал кылына турган даиф хадис шариатта тастыкталган бар экени, мустахаб экени далилденген бир өкүмдү кубаттай турган эле далил болуш керек да. Мындайча айтканда, мындай түшүндүрүп бериш керек. Мисалы, шашке намаз деп коелу, духа намаз деген бар, эртең күн көтөрүлгөндөн кийин түшкө чейин окула турган намаз. Мунун орду шариатта аныкталган, сооптуу намаздардын катарына кирет. Анан дагы бир ошол хадисти кубаттаган, ошонун кандайдыр бир артыкчылыгын айткан бир даиф хадис келип калды. Өтө алсыз эмес, алсыздыгы өтө болбогон бир даиф хадис келип калды. Анан ошону амал кылса болот. Анткени эмнеге? Бул жерде ошо духа намазынын түпкүлүгү өзөгү уже далилденди да. Ал ошо окуса мустахаб экени далилденди. А тиги алсыз хадис жөн ошону кубаттап келип атат да. Мына ушундай учурда гана амал кылса болот деген да. Эгерде бир кандайдыр бир даиф хадис жаңы өкүмдү алып келген болсо, мисалы момундай намаз бар экен, ким ошону окуса мончай соопка жетет экен, же болбосо момундай орозо бар экен, ким кармаса ошого монча сооп берилет экен деген бир хадис келген болсо, амал кылынбайт. Анткени ал жаңы өкүмдү алып келип атат да. Мына ушундай нерселерди билбестен эле дароо эле аныктап эле тарата берет. Анан эмне десең, бул алсыздыгы өтө эмес, бул фазаил амалда эле келип атпайбы деп туруп, жаңы өкүмдөрдү билдирген хадистерди тарата беришет да. Мына ушундай нерседен дагы биз сак болушубуз керек.